Салам достор. Сүйүнчү, биз силер барыбыз 20 миң болдук. Бирок бул биз үчүн чек эмес. Анда эмесе башла. Машинанын дөңгөлөгүн заводдон жасап чыгарышат, туурабы? Бирок мен алгачкы видеодон кийин дөңгөлөктөр төрөлөт деп ойлоп калдым. Надо. Три колеса таможится как одно. Так, это первая покрышка. Ошондо бир дөңгөлөктө эки дөңгөлөк. Эгиздер. Ошондо КамАЗдын дөңгөлөгү жеңил машинанын дөңгөлөгүн жаратат. Жеңил машиналар болсо кичинекей Матистердикин жаратат. Я бы не догадался. Три колеса таможится как одно. Же болбосо бул магазиндерде акция. Бир КамАЗдын дөңгөлөгүн алып, эки жеңил машинанын дөңгөлөгүн утуп алыңыз. Бирок өзүңүз чыгарасыз. Айтпадым беле, андан көрө эки дөңгөлөк эле сатып алсак болмок экен. Мында ачыгын айтканда бул чын эле контрабанда. Чоң дөңгөлөктүн ичине эки кичинекей дөңгөлөк салып алып, бажы көзөмөлүнөн өткөрүп кеткен. Ошондо жакында КамАЗдардын ичинде машиналар болот, машинанын ичинде дагы бир Матис машинасы болот, Матистин ичинде велосипед. Адам чарчаганда турган жеринен уктай берет, туурабы? Билесиңер, жаныбарлар чарчаганда жумшак оюнчуктардын арасында уктайт. Жок, чын. Айрыкча цурикат. Байкуш түнү менен иштеп анан жумуштан уктап атканда энди экен да. Өзүңөрдү көрүп атасыңарбы? Айрыкча маршруткада. Бөкөнбаев көчөсү барбы? Бөкөнбаев көчөсү барбы дейт? Байке, бар. Не түш көрүп атты болду экен бул цурика? Балким Анан? Бөкөнбаев көчөсү барбы дейт? Байке, бар. Же балким бул цурикаттагы мурун оюнчук болчу. Анан ойгонуп баштады. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени мондай жакшынакай футболка ушул NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. NSI Кыргыз бренд дүкөнү дүкөндөрдүн дүкөнү. Абар ай соң машинада бара жатат, жай музыка коюп алып. Эми эмне болуп кетчү? Метеорит түшөт? Жок. Жан жай. Жок. Алдыңдагы машина резко тормоз тебет. Ошол жаман нерсе. Мына сага резко тормоз тепти, анан сага бонус. Машинадан түшүп чыгып кетип калды. Кыздардын машина айдаганы ушундай. Эми келгиле ойлонобуз. Бул кыз эмнеге кантип болду экен? Правасын унутуп калды. Туята, правам жок да. Гай кармаса өлтүрөт. Үйүндө тамак жасап, туз салганды унутуп калды. Жумушунан өтүп кетип анан кайра айланып келбейинде ошол жактан түшүп калды. Маршруткада жүрүп көнүп калган кыз анан Байке, могу жерден токтоп коесузбу? Чоң рахмат. жана бул кыз игроман. Компьютердик оюндарды аябай жакшы көрөт. Эми кайра жаныбарларга кайрылабыз. Кээ бир жаныбарлар адамдардай. Кээ бири эки уттап басса, кээ бири адамча уктаса, бирөөсү адамча кыйкырат. Мисалы могу. Кызык. Жанына күч келгенде ушун түбүн чыгарган кыздардай болуп. Бунун үнү жанагы видеого так келет экен.
А балким бул Сур актер. Эй, чувак! Чоң балдар соғышса темеле жер дүңгүрө. А кичинекей балдар урса жер, асман, бүт алам дүңгүрө деп койткон дейт да. Эки бала урушуп атат. Карасаңар өздөрүнүн тилинде айтышып атат. Өзүнчө эле аракет эркин отасмас. Ты, короче, не получится, я сказал. Че так нервничаешь? А кто ты такой запрещать мне нервничать, а? Кто ты такой вообще? Пришел тут базаришь мне, а? И Руслан твой не авторитет для меня. Ты понял меня? Все, базар окончен. Балдар мейли. Эми апасынын айткан сөзүн уксаңар. Урушпа, согушпай уруш кылай. Мына сага бөлүштүргөндүн ордуна кайраштырып атат. А балким бул эне балдарын эрежесиз урушка даярдап жатат. Урушпа, согушпай уруш кылай. Жеңилип калагам. Талашкан эмне деп ойлосоңор, жипке байланган тапочка. Же болбосо баягы эле бир кыз. Айнура меники. Жок, Айнура меники. Точка. А кече мен бала бакчада Айнуранын колун кармадым. Тийбедем Айнурага сен. Достор, аягында бизге бир кызыктуу идея келди. Элестеткиле, биздин эстрада ырчылардын клиптеринин музыкасы жок болсо кандай болмок? Достор, бұл ойтобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолоруңар болсо ушул дарекет же болбосо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Пока.